Сиздер менен атайын сиздин айыптарга келип атпайбызбы? Гепатит боюнча айталы деп атабыз. Сиздерге гепатит боюнча маалымат бергибиз келип атат. Швейцариянын аракет Кыргызстандагы жаңы конуштарда жашаган адамдардын жашоо шартын жакшыртуу долбоорунун алкагында Ош мунун ден соолук кербени. Ош шаарындагы Алай 1, Алай 2, Эделвейс конуштарында жана Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгындагы үй жатакана жашоочуларынын ден соолугун текшерди. Ден соолук кербенине азыр Ош мамлекеттик университетинин кербенин алдык. Ден соолук кербенин бул жерде бүт врачтардын баардык адистиги бар. Андан сырткары аппараттар, УЗИ аппараты, флюор аппараты, аларга кошуп Ош шаардык, Ош облустук бул ВИЧке жана СПИДке каршы күрөшүү борборунун адистери келди. Анан Ош шаардык үй бүлөлүк медициналык борборунун адистери келип, азыр ушул ВИЧке карата тесттерди жүргүзүп атышат. Андан кийин ушул азыр билесиздер, Ош шаарында ушундай эмелер жүрүп жатат. Вакцина эмдөөлөр 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандардын арасында гепатит Б оорусуна каршы аларда ошолорду аныктоо боюнча тесттер жүргүзүлүп, анан вакциналарды сауу боюнча гепатитке каршы ушул боюнча азыр биргеликте иш алып барып жатышат. Аталган иш-чарада Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасынан терапевт, кардиолог, лор, невролог, окулист, гинеколог, педиатр, уролог, УЗИ, рентген багытындагы дарыгерлер жана инфекция бөлүмүнүн дарыгерлери жеринде акысыз медициналык жардам көрсөтүштү. Дарыгерлер бул конуштардын тургундарынын ден соолугун 2 күн ичинде текшеришет. Дәрі берет, өкмөт тарабынан айма-ай бекер дарыларды берет бизге. Ошолорду алып ичип атабыз. Ошого карабай азыр мына врач университеттен келген. Ошо кошумча дары жазып берди. Аба ушуларды алып колдонуң. Ушу давлениеңизге кошумча жардам болот деп ошондой деди. Көрүнүп чыктым. Жакшы, рахмат ушуларга. Ушинтип элдин мүддөсү үчүн, элдин кызыкчылыгын неме кылып келгендериңерге чоң рахмат дедим. Аман болушсун, бар болушсун. Медицина бу адамдын өмүрү, тагдыры. Буга чейин долбоордун мүчөлөрү аймактардын жашоочуларынан сурамжылоо жүргүзүшкөн. Анын алкагында бир нече көйгөйлөр аныкталган. Ага ылайык аталган жаңы конуштардын тургундары үчүн окутуулар, ар түрдүү спорттук маданий иш-чараларды уюштуруу, жергиликтүү бийлик жана жарандардын ортосундагы байланышты жакшыртуу, ишенимди арттыруу сыяктуу бир катар иш-чаралар коюлган. Бизге берилген маалыматка караганда бул Эделвейс жаңы конушунда жергиликтүү 1900 калк жашайт экен. Алдын ала буларга маалыматтар кеткен. Биздин ден соолук кербени барып алардын ден соолуктарын көрүп берилет деген. Биздин мобилдик клиниканын кызматы элдин калктын, жергиликтүү калктардын ооруларын алдын ала аныктоо жана аларга өзүбүздүн кеңештерибизди берүү максаты. Менин оюмча азыр бардыгы активный эле келип атат. Көбүнчө бардык специалисттер уже өздөрүнүн оорусу боюнча кирип кеңештерин алып атат. Демилге Ош мунун медициналык клиникасы жана Ош шаардык мэриясы менен биргеликте уюштурулду.